3 yıl yaşadım, kaynanam barırdı, bitte hocayınım, bitte kaynanam barırdı. Мен азыр талаш болуп жаткан эшикке 1978-жылы келин болуп келгем. Жолдошумдун жалгыз эле карындашы бар. Эки эле бир туугандар. Экөөбүз 50 жыл турмуш куруп, 4 балалуу болдук. Кыздарымды ошол үйдөн узатып, неберелүү болдук. Кайненем ооруп калганда аны карадым. Ал каза болуп калганда жолдошум экөө эле узаттык. Кийинчерээк жолдошум ооруп калды. Аны карадым. Жолдошум ооруп жатканда карындашы үй талаша баштады. Мен ошол учурда кайненем ооруп, аны карап жүрсөм, карындашы үйдү апасын алдап, өзүнө өткөрүп алган экен. Аны мен билген эмесмин да. Жолдошум да жөнөкөй момун киши болчу. Анан апасынын сөзүнөн четке кага алчу эмес. Onanı hurmat kılıp kiygen. Ал эми азыр сот аткаруучулар тарабынан үйдөн чыгарылгандан кийин бир кошунамдыкында 15 күн жашадым. Андан кийин дагы бир кошунамдыкында жашап жаткам. Ал дагы январдын 20-сында үйдөн чык деп жатат. Эми каяка барам? Эмне кылам? Savur çıkar vardı. 50 yıl жашабай 85 жыл булар көчүп чыгып кеткен үйдөн. Ошо бойдон 98 жыл келип кызым узат олайын деп ошо бойдон ошо жерде отурду бурчта. Ошо үйдү бөлүп, энеми караган эмес, тагамы караган эмес булар. Тагамы вообще булар көчөгө чыкпай турган кылып койду. Кандайча? Эми кыздары кичине тоготпой койду. Өздөрү каалаганын кылышып, каалаган жерине барышып, ички менен мамиле кылбай, өздөрүнчө алегиндей кылышып, тууган урукка ham катышпай, ушундай немелер кылышты. Şu менен акыры энеми урат эле бул катын, келин. Келин болуп туруп, тагам тоготпойт эле. Мубарак эже сиздин апаңызды урат беле, энеңизди, тайнеңизди. Тайнем урат эле булар. Ошо мен 11 жашарымда мен тагам менен энем мени алып келишкен ушу эшикке. Ошодон бери ошо жерде отурам. Ошо эшикте 6 балалуу болдум. Апама оформить этишти тагам менен энем. Үйдө. Дарыйне кылып өткөнчүп, анан бул катын ошо домду ham сатып жок кылган. Дом дейсизби? Ал эмне үй дому бар болчу, жана көп кабат үйдө. Дом болчу. Ооба, Теуде дом болчу эле, домдо отурчу эле булар. 98 жыл кызым узат олайын деп келип ошо бойдон ошо жерде отуруп калышты. 85 жыл көчүп чыгып кеткен булар. Бирок эми ошол тагаңыздын урматына деле ошол үйдүн жарымын берсеңиз болбойт беле? Бери болуптур деп тосуп алигиндей кылсак булар отура албады. Мени совсем күн бербеди булар. Мен менен уруша берди, милицияга бере берди, урду деп доомат кылып, башка кылып, акыры апам атында үй. Апам акыры жини келип ошондой кылып булар менен каттык неме кылам дедиле. Анан жакында атам өттү 1 жыл болду элек мына. Атасы мен соттон утуп алдым эле, атасы өтүп кетти. Андай болду, чыдабастан, андай мындай ар кыл сөздөр таратып, алигиндей сөз ташый турган кошуналар менен алигиндей болуп алып, бир болуп алып, ар кыл сөздөр менен бири-бирибизге тетири кылып, ушундай күндөрдү көргөздү да, курук дооматтарга койду, башка кылды. Ой деп шунча малга чейин унчукпай келдик. Акыры анан бүгүнүн ошондой болуп өкмөт тарабынан мыйзам чегинде бар жокту анан 1,5 жыл сотко катышып, сот болуп, сот мыйзам чегинде бар жокту чыгарып, өзү исилят кылып чыгарды. Сизге канчанчы жыл өткөн үй? Бизге эмес, 2003-жыл башталды, 2004-жылда акимет бүткөн. 2004-жылы ошол тагаңызда кол коюп бергенби? Ушул менин үйүм ошол немеге өтсүн деп. Ооба, тагам болбосо кантип 2 баласы бар болду энеми. Кантип болбосо документ кылат. Тагам өзү алигиндей кылып документ кылган, бул үйдү ham сатып жок кылат бул деп туруп, апама өткөрүшкөн үйдү. Кол коюп туруп өткөзүп бергенби? Мен ушул бердим деп. Бар документальный бар жок, через городской нотариус бар жок. Жолугунда болду. Булар соттошуп, колу фаршивий деп көрүштү, өздөрү жасап алган деп көрүштү. Умалда энем тиригиле, энем 2008-жылы өттү. 25-майда. Аяны яш таныйман. Ая энди Мен кошунасымын. Бул аялдын кайненесин жакшы тааныйм. Жакшы эле жашап келишкен.
ошол кызынын небересин алып келгенден баштап проблема башталды. Мен билгенден илгери СССР учурунда Хатамжанга мамлекет үй берген. Булар ошол жакта жашап жүрүшкөн. Кийинчерээк ал үйдү сатып, ошол кемпирдин дары-дармегине иштетишип, ошол азыр талаш болуп жаткан үйгө үй салышты. Эми мынтип өз үй салган үйүнөн ээ боло албай көчөдө калды. Keyin aya ağrıp kaldı. Bunlar kayıtıp geldi. Kayıtıp geldiğindeki o domdu sattırıp bu ayalarga bergen bu hatın. Pullarını hama yoğunu erige bergen. Endi bular töhmet kılıyordu şekilli. Yani ama üstette bala taptı, yaş koşunu boldu. Апам ошо инсульт болгондон кийин мен анан келип аны өзүм качтым да. Ошо. Биз билген эмес буга чейин. Атам өткүрүп бергенини же болсом атам олорго кол койгонун да биз билген эмеспиз. Мен ошого келип туруп анан мен өзүм анан ошону билиш үчүн мен өзүм заявление жазгам булар үстүндөн. Мен ошо булар балким фальшивый кылып алган, атам оякта согласие болуш керек го, өзү дагы макул болуш керек. Ошон үчүн мен өзүм дагы анан сотко бергенмин да булар үстүндөн. Ойлосоңуз, кыштын каранында кантип чыгарып жиберишти? Ошол күнү жума күн болчу. Мечиттен имам келип, бул туура эмес. Азыр каяка барат кыш келип турса? Жок дегенде бир ай жашап турсун дегенди карашкан жок. Мыйзамды болгондо мыйзам эки тарапты тең караш керек болчу. Kechirasizlar, axlatigacha tozaladi. Men bilaman, kichkinakay qiz edim. Kampirni qaragan, shu ayol qaragan. Opa erda uyda bo'lganda, bu uyda falshiviy o'tkazib olgan, незаконный o'tkazib olgan. Aytyapti-yu. Айтып жатат го энемди урган деп. Мен кантип кайненемди урат элем. Анан ал аял мага урдуруп койчу аял эмес эле. Айтканын жасоочу. Aytganini qildirardi. Onasini insult bo'lgan mahada qo'l qo'ydirib olgan. Jezasi mana opam kuyov bolamizga ham xuddi shunaqa qilib qo'l qo'ydirgan. Hozir sizlar haqqoniy zakon orqali ish qilaman desanglar, ana suddagi qaynasini qo'lini ham shu jezami qo'lini ham menda chiqarib falshiviy bilasizlar. Falshiviy uni sudga o'zi bular yedirib qo'yib, mana shunaqa qilyapti. Bu kishi insult bo'lgan ekan. Bu kishi sudga қатышқа haqqi yo'q. Mumkin emas. Doktordan keyin spravka alып barib berishdi. Aytdim, doktordan spravka alып berdiңiz mi? Alып berdim dedi. Ошону алып берсе дагы карабастан муну үйдөн чыгарыпты, эми адамгерчиликке жатпайт да бу. Азыр суук болсо, 4 баласы болсо, урматтуу президент айтып атат. Көчөдө калыш керек эмес, кыргыз эли деп. Эми бул кишинин кошуналарына рахмат. Кошуналарынын үйүнө киргизип коюптур эми муну. Азыркы мезгилде. Эми үйсүз отурат да, мындай адамгерчиликке жатпайт мындай. Мындай болбойт, мындай болушка мүмкүн эмес вообще. Эми президентибиз айтып атат, урматтуу президентибиз, көчөдө калыш керек эмес эч ким бизде деп. Бизде кыргыз элинде көчөдө калыш керек эмес эч ким деп. Үйлүү болуш керек. Баарына үй берип атат, үй жокторго. Ishxonasidan 90-yili uy bergan Novqatda dev taraf. Ошол көп кабаттуу үйдү да кайненем жолдошума сат деп жатып саттырып салган. Анан анын акчасына ушул азыркы талаш үйдү салганбыз. Uyda uy bergan uchun. Uyda o'zimiz remont qildik, o'zimiz. Шаарда болсоңуздар деле ошол жакта жашадыңыздар. Ha, shaharda shu yerda uyim bo'lsa ham Биз ошол көп кабаттуу үйдө жашап жүргөнүбүздө кайра чакыра берип көчүп барган элек. Кожоюнум салган үй болсо да карындашы баласына алып кирип коюп, баары ошондон башталган. ular kinlikda aytardi sizlarga. Aşı bir Poziljon akaga chiqib yig'larib, meni aşı Poziljon akanikin qayt xatam, oning mana qilib kuylandim deyapti. Xatam kesin, qizlarini masjidda kuyovga bersin deb bizni u yerga olib keldi. Энеси инсульт болгондо ошондон пайдаланып кол койдуруп алган да карындашы. Qarindoshi bolasini olib kelib qo'yib, eshik talashib, bu bilan kasal qilishyapti. Pochchani itarib olib, Жездем ооруп жатканда жездемден да пайдаланган. 2006-жылы ошол кемпирдин аты Зебихан болгон. Уулу Хатам, анын карындашы Мөтабар. Мына 3 адам да, 3 адамдын ортосунда кеп болуп атат. 2006-жылы 83 жашындагы кемпирди акыл эси анын жайында беле, ал орусча билбей, биз билбейбиз да. Нотариальный конторадан ошол кемпирди алдоо жолу менен өткөрүп алыш мүмкүн.
Хатам мырза кол койгон мен билбейм аны. Себеби сот териштирүүдө мен болгон эмесмин. Булар өз жактоочусу жөнүндө айтпай атат, мурдагы жактоочусу. Жактоочусунун дагы соттун дагы мүчөлүш иштери мындай оркой эле көрүнүп турат да. Ошону ийне жибине чейин териштирилбегендиктен анан мөөнөтү өтүп кетти деген шылтоо менен канааттандыруусу калтырып атса, алар ошо Хатам мырза бул жашоодон кош айтышып көз жумгандан кийин бул маселе калкып чыгып атпайбы? Арадан 19 жыл өттүр. 2006 жылы алар кандай жол менен өткөргөнүн биз да билбейбиз да. Ошол Байыш мырзага кайрылганда эле мен жардам бердим да. Мында соп иш кылайлы, ушу жардам берели ушул семьяга. Эмне үчүн көчөгө калды? Биз эмне деген мамлекет болдук? Чет мамлекетте ит, мышык, жаныбарлардын укугу корголуп атпайбы? А биз эмне үчүн ушу адамдын укугун коргой албайбыз? Ошол жерден соттор ошол экспертизаны жүргүзгөн эмес, тыкыр иликтенген эмес, мөөнөт өттү деген шылтоо менен. Анан буларды үйдөн чыгаруу маселеси турганда мен барып туруп сотко өтүнүч берип атам. Урматтуу соттор, Ош областык сотунда ушул маселени токтоп туруңуздар. Бул маселе жогорку сотко чейин барышы мүмкүн. Маселе чечилгенге чейин десек, макул биринчи күнгө чейин жылдырып атат. Биринчи күнү шаардык соттон областка апелляциялык арызы жетпептир. А бирок регистрацияны көрүңүз да, мына апелляция жазылды десек, мындай туп эле канааттандыруусу калтырып туруп, буларды немеге жол берди да, үйдө чыккангача. Жанагы биринчи шаардагы мөөнөт өттү деп атпайбы? Ошо мөөнөттү өткөн час алынып салынсын деп туруп эле канааттандыруусу калтырып атат да. Берде булар дагы сотко катышкан жок, мен да катышкан жокмун. Булардын жактоочусу өтүнүч бергем дейт. Бир жактуу чечип коюшту ошондо. Ооба, бир жактуу эле чечилди да. Бул жерде адам укугу тепселенди. Корголбой эле кордолуп атат да. Анан сиздер кайрадан апелляцияга жаздыңыздарбы ушундай? Булар дагы башка бир жактоочу алып туруп, алар жогорку сотко жазса, ал карала элек. Маселе ачык боюнча турат. А бирок ошол маселе чечиле элек болсо, буларды үйдөн чыгарганга кажети жок болчу. Ооба. Чыгарбаш керек болчу. Мен өтүнүчүмө алар канааттандырбай койду. Мен шашылыш келип эле катышып калдым. Кокусунан эле бул Байшам суранды. Ушуга жардам берди. Кайсы процесске катышып калдыңыз сиз? Кайсы этапта катыштыңыз? Чыгаруу маселеси коюлуп атканда, мен үйдөн чыгарганга эртерээк бул маселеге чек коюлат экен. Ошо экспертиза жүргүзүлүш керек болчу, ал тыкыр иликтениш керек болчу. Чындап эле ошол кемпир орусча билеби? Переводчик койдубу? Акыл эси жайында эле. Нотариус ушулар текшерет да. Болбосо буларды чакырыш керек эле да. Бул кемпир өткөрүп атат бул кызына. Эмне үчүн уулуна эмес? Ооба. Мыйзам боюнча экөөнө тең бөлүнүш керек. Булар теңге бөлгөн. Сот аксакалдар теңге бөлүп да жашаган булар. Бирок ошого карабастан кыштын күнү итти куулагандай чыгарып коюп атпайбы? Кеп ушунда болуп атат да. Бул жерде мыйзамсыз болду да. Мыйзамсыз, негизсиз куулду. Буга Ош шаарынын мэри да көңүл бөлөт деп убактылуу буларга жашаганга мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн, эгер маалымат жетсе. Булар аяка деле кайрылып атып, каяка барышын да билбейт. Бирок коомчулук аркылуу, биз аркылуу жетсе, ушул маселеге кайдыгер карабай, ошо шаардын мэри дагы, коомчулук дагы ушу калыс сөзүн айтса, маселе чечилет да. Ош шаардык сотунан үйдөн чыксын дегенде чечим чыгып атат. Мурда чыгарып атат. Себеби 2006 жылы булар укугун каттап алып атпайбы? Бул жашыруун болгон болуп атпайбы? Себеби булар билбейт атта. А мына Наргиз айтпайбы? Россиядан келип билдим деп атат. Атасынын көзү өткөндөн бул маселе көтөрүлөт. 19 жылдан кийин көтөрүлүп атпайбы? Канчалык деңгээлде ошол туура болду деген маселе артта калып калды. Ооба. Буну сотто тыкыр иликтенген жок. Баягы мөөнөтү деген бир балекет бар да. Мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө менен эле канааттандыруусу калтырып атат. Ошол мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө туурабы, туура эмеспи? Эми туура эмес да. 2006 жылдан баштап болсо, азыр 2025 жыл. Туура эмес да. Эми инсульт алган адам бул туура эмес сүйлөп бир жерден адаштуу. Немеде мыйзамда кандай каралат ошол? Жактоочу далил билген күндөн келтирсе баштап болуш керек да. Ал жактоочу билген эмеспиз, мөөнөтүн калына келтир деп жазыптыр. Бул Мубарак айым бул жаңылыш айтканбы, аны биз билбейбиз. Азыр деле инсульт алган адам сөзүнөн жаңылыш үчүн башка нерсени айтып алышы мүмкүн. Мындай бир жактуу каралды да, мындай айткандачы, мөөнөт өттү деген шылтоо менен канааттандыруусу калды. Бул мындай иликтенген жок да булчу. Териштирүү болгон жок. Мубарак эже эмнени туура эмес айтып алды? Бул мурда билгенмин деп суроого жооп берип койгон имиш. Мен билбейм. Ошондой сөздү жактоочусу айтып атат. Жактоочу жөнүндө өздөрү айтыш керек да. Эгерде бул айым катышпаганда сотко, мурдагы жактоочусу Кокон деген аксакал. Мен дейт утуп берет элем.
ушул сөзүнөн жаңылып калды деген шылтон айтты. Анан аны облус сотко оңдойбуз деп туруп өзү келбей коюп атат да. Анан соттор булар жок, бир жакты карабаш керек эле да. Аны жылдырып туруп муну тыкыр иликтеш керек болчу. Эмне үчүн 19 жылдан кийин көтөрүлдү бул маселе? Ошону сотко чейин аракет жүрбөгөн үчүн ошо карабастан биз милицияга бергенбиз. Алар текшерүүчтөрүн сотко чейинки текшерүүчү азыр жүрүп жатат да. Бирок жай барып атат, ошо жыйынтык болот деген ойдомун. Эми буга аракет кылып коомчулуктун дагы көйлө мындай калыс адамдардын буларга жардамы аба менен суда керек болуп турат. Себеби булар көчөдө калбаш керек да. Эми булар бир туугандар да. Адамгерчилик кылыш керек да. Бул кишинин үй салганга кудурети жетпесе, балдары жаш болсо, эмне кылсын? Эми кайда барат эми булар? Эми бирөө жарым болсо дагы буга үй салып берет да, балдар болсо. Үй салып турган адам жок да, бул киши кантип өзүңүз көрүп турасыз. Как журналист көрүп туруп байкап турасыз. Инсульт болгон болсо, ооруш калбаса, бул кайда барат эми? Бул коштунлары жакшы кишилер экен муну. Үйлөрүндө тоңуп калбасын деп, ооруп калбасын деп жай кылып берип буларга. Эми адамгерчиликти мен жолдо келип бир досум бар эле, досума бардым эле. Барсам, ушул киши ыйлап отурду жолдо. Эмне болду дедим, түштүм да машинадан. Ушундай болду, ушундай. Анан мен кирип айттым, натуру иш кылтасыңар дедим. Это неправильно дедим. Десем, анан бул адвокатты айттым. Жардам кыл ушу кишиге дедим. Бекер дедим. Акча бере албайт бу дедим. Турушуш киши экен, ушундай турмушу кыйын экен. Деп анан кайрылдык. Бул кишилерден эми жардам кылабыз буга. Аракет кылабыз да биз дагы. Как адам катары. Азыр мен урушумча жана келишим түзүлгөн дейт, алда орусча дейт. Орусча болсо жанагы эже, Зебихан эже түшүнбөй койгошу да мүмкүн. Берки хатам дегенде эле түшүнбөй койгошу мүмкүн. Ошолорду азыр тергөө органына кайрылып атабыз. Алар иликтеп чыгат. Анан эгерде ошолордун баары чыкса, анан жаңы ачылган жагдай деп туруп анан биз кайра сотко берсек болот. Анткени сотто жана мөөнөтү өтүп кетти деп туруп кароосуз калтырып койду. Эми аны кайра обосновать этпейт. Бул жерде эмне үчүн келини билбеш керек, кыздар билбеш керек бул маселени. 19 жыл арадан өтүп кетти. Ушул маселе жабык боюнча турган. А буларга баягы нокатта берди деп атасыңар үйдү? ПМКдан берди деп атат да. Деудан. Ошол үйдү Зебихан айым ошо апасы өзү чакырып атпайбы баласын, уулун? Кел деп. Ошол үйдү сатып, булардын дары-дармегине иштетип, ошол акчага ошол жерге үй куруп атпайбы буларчы? Эми жалгыз уул болуп атса. Ооба. Ошол жерге үй куруп атат. Хатамдын карындашы Мотабар Нариманга турмушка чыгып, өзүнүн үй жайы бар, ал жашоосу жакшы деп атышат. Жең ичинен иш кылган, мүмкүн 83 жаштагы кемпирди алдаш, ал акыл эси жайында эмес болушу мүмкүн. Ошол убакта кантип кол койдурду? Ушул маселе ачык боюнча турат, эч ким териштирген жок. Булар бир тууган болуп туруп, бир эл бир күйбөйт экенде. Тигилер киргизбей кайра буларды кууп чыгып ызылдат. Анан кайда бармакыл, анан бул кошуналар киргизди үйлөрүнө. Эми кайрадан сот болуш керек, Верховный соттун бузуш керек буну. Назгүл деген адвокат алгам ошол. Жогорку сотто кат жазып жөнөттүм деди, бирок билбейм, ал жагы мага караңгы. Ал да жалган. Hali результаты чыккай. Уям пулду еп кетти буну. 20 күндөн өттү хали келген юр. Нургүл деген ким ал? Адвокатпы? Адвокат экен. Siz hozir borib ko'ring, narigi uyini ham ota bor, moli bor, ikkitadan cheki bor. Ashu uyda ashuncha huzur halovat ko'rib turib, yana bu uyda meni opam pochchani toratini tozalagan bo'lsa, qaynani tozalagan bo'lsa, endi ular kasallar o'ldi-yu, endi hech kim qaragan, hech kim yo'q bo'lsa, bu ko'chada qolsa, mana o'zi qo'yib ko'ringchi. Эми азыр биз айтып атабыз, ошо тергөө органына кайрылып атабыз. Тергөө органдары ошонун жанагы колдору туура эмес деп айткан болсо, башка бирөө тарабынан коюлган деп экспертиза жүргүзүлөт. Анан ошонун негизинде анан аспарбет этсе болот, бир эле жол ошол, башка жол калган жок. Эми ушуга окшогон көчөдө калгандардын чындыгын чечиш керек. Баары бир эл чечиш керек. Эл кошуна колоң деген бар, неме биздин комитеттер бар, ошо немеде южныйдакылар. Ошолор да карап комиссия түзүшсүн. Азыр башынан карайсың буларды. Жөн эле таштап коюп анан ушундай сот эле чыгарып койду. Соттор деле жаңылышып атат азыр.
Соттордун деле жаңылыш иштери көп болуп атат. Эми буларды көчөгө ташташпас керек. Мына адвокаттар иштеш керек бул үчүн. Бардығыз бір туған халықпыз. Бір-бірімізді қарап сыйлашуымыз керек. Бұл киши жолда қалса болбойт, қараңғыда. Эми азыр көрүп турат, суук болса, ооруйт эртең. Дагы бир нерсе эсиме түштү. Ошол биз тараптагы Токтогул атындагы мектепте ушул маселеде чоң жыйын болду. Баары чогулушту. Анан ошондо ушул келиндин аты жазылган жактагы барак жыртылып калган. Ошого күбөмүн. Ошону айтып коеюн. Жездемди карындашы итерип жиберип, жездем ошондон инсульт болуп калды. Ошентсе да эжем аларды сотко берип, милиция чакырган эмес эле. Азыр баары жалган болуп жатат. Көрсөтмөгөндө жыртып коюшту деген жездар. Ошол көз өткөн кемпир булардын чоң энеси. Ал тилкатта мөтөбар менен катамга калсын деп тилкат жазып кеттир. Ошо катам деген жерин жыртып койгонун булар айтып атат да, көйлөр бар экен. Сот аксакалдардын немесинде сөз болгон экен, бирок ошол тилкат Шаят мырза бекитип койду деп айтты. Туурабы ошондойбу? Ушулар бекитип койгон. Мөтөбар өкө, апасы өкө да. Эми ал кемпир туура эле тилкат калтырыптыр да. Ошо эки уулуна, кызына, экөөнө калсын деп. Бирок ал кызынын колуна түшүп калган үчүн жарымы жыртылган, калганын ошолор жашырып бербей аттыр буларга. Сотко ошол аба менен судай керек эле. Ал факты жок да. Бул жерде азыр коомчулукка кайрылабыз. Коомчулукта кайдыгер карабай ушул маселени. Шаят мырза ыйманга келип, ошо күнү мечиттин иманы да келип айтты. Мусулманчылыкка туура келбейт. Жарымын жок дегенде буларга бергиле. Ошол жараштырып деле, соту жок, тергөөчү жок деле чече турган маселе да. Ошого Шаят мырза мен чечпейм, мен апам чечет деп шылтоон айтып, анысы келбейт. Бул жака да келбейт, чакырса да келбейт. Ал өзү деле жашы бир топ барып калыптыр, өзү да орусчаны аял экен. Эми түшүнүксүз да бул жердечи. Анан Катам мырза аябай жоош экен, ал өзү билбей койду, же чындап эле койгон эмеспи? Ал көз түрүсүндө буларга айтпаса, ал маселе көтөрүлбөсө, бул Катам мырзанын көз өткөндөн кийин бул калкып чыгып, буларды кулап чыгып атпайбы? Ал кишинин көз түрүсүндө буларга чыккыла деген сөз болбой атпайбы? Жашап эле атпайбы? Маселе ушул жерде жатат да, бул жагы тоошмак бизгечи. Кыздан адамды мындай, боршекте адамга боору керилик дегенде мындай, ошонун үйлөрүн бир, сиз как журналист барып көрүңүз үйлөрүн барып, мындай айланып барып, кандай жашайт, бул кишилерди ала аласыз, бул кишини айтабыз, бул киши жардам кылат, бул чогуу айлы болот.